Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün ülgü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bardық адамдар менен ең жақсы мамиледе болған, ең жоғарғы деңгейде. Анан Пайғамбар алейхиссалам өзүнүн үй бүлөсүнө кылган жакшылыктары, өзүнүн үй бүлөсүнө кылган жумшак жылуу мамилеси туурасында өтөт экенбиз. Ан Айшата радиаллаху анха аннаха канат ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам фи сафарин. Айша небис өзү айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге сапарга чогуу чыккан элек. Анан قالت سبقته على رجلي. Анан пайгамбарыбыз мен менен жарышты дейт. Аламга рахмат болуп келген сүйүктүү пайгамбар алейхиссалам өзүнүн жубайын көңүлүн көтөрүш үчүн өзүнүн жубайы менен сапарда жарышкан да. Жарыш деген билебиз да. Бир жерди белгилеп алат, мына ошол жерге чейин ким биринчи чуркап барса, ошол жеңген болот дейт. Анан мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды утуп алдым, озуп кеттим дейт. Анан ошол жарышуу ат менен, улоо менен, жана башка нерсе менен болгон эмес. Жөө жарышканбыз дейт. Жөө жарышып, мен озуп кеттим. Анан фаламма хамалту лахма сабактуху фасабакани. Анан бир мезгил келди, бир аз убакыт өткөндөн кийин толо түштүм. Анан жарышпайлы дегенмен, макул жарышайлы деп, мурда утуп алгам да, дагы утуп алам деп, Айша небис бир жакшы кыялданган экен. Анан жарышканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менден озуп кетти, ашып кетти. Анан айтат: "Кала хадихи битилка сабқати." Билесиңби, өткөндө менден ашкансың, эми мен сенден аштым. Тактап айтканда бул өткөндөгү сенин утканыңа болду. Тактап айтканда бирге бир болду дейт. Эми экиге бир кийинчерээк болот деген да. Карасаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте жарышып жатат. Сиз колуңуздан кандай жакшы мамиле кыла аласыз? Өзүңүздүн жубайыңызга жакшы мамилелерди кылыңыз. Сиздин жакшы жылуу мамилеңизге көбүрөөк укуктуу. Ал сиздин өмүрлүк жарыңыз. Ага сиз өтө чоң келишимдерди түзүп, чоң убадаларды бергенсиз. Ошого бул хадистин максаты колдон келишинче аларга жакшы мамиле кылуу. Колдон келишинче аларды кубандырып, сүйүндүрүп, аларды бактылуу кылуу деген мааниде. Биз дагы пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүн тирилтип жарышабызбы? Же жарышпасак дагы колдон келген жакшы жылуу мамилелерди кылайлы. Эмне жакса, ошол ал жаккан нерселерди кылып көңүлдөрүн алышыбыз керек экен. Себеби бул пайгамбар алейхиссаламдын бизге үйрөткөн улуу сабагы. Ошол эле Айша апабыздын дагы бир риваяты келиптир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Хойрукум ли ахлихи." Силердин араңардагы эң жакшы инсан өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганы. Ва ана хойрукум ли ахли. Силердин эң жакшы инсаныңар менин үй бүлөгө жакшы мамиле кылууда. Ва иза мата сахибукум фадауху. Эгерде силердин бир жакыныңар өтүп кетсе, өмүрлүк жарыңар өтүп кетсе, же кимдир бирөө силерден өтүп кетсе, анда аны таштагыла дейт. Алымдар ушул хадисте таштагыла деген маанини бир канча маанилерде которушкан. Кээ бир алымдар айтышат, өткөн адамдын кемчиликтерин, айыптарын жашырып айтпаш керек дейт. Мисалы, аялыңыз, жубайыңыз өтүп кетти. Сиз анын кемчилигин, ал эми сиз өтүп кетсеңиз, жубайыңыз сиздин кемчилигин айтпаш керек экен. Биз бири-бирибизди жашырып, бири-бирибизди колдоп, бир үй бүлө, бир мамлекет болгондон кийин биз бири-бирибизге кам көрүшүбүз керек экен. Бири-бирибизге күйүмдүү, бири-бирибизге достук мамиледе болушубуз керек. Анан кээ бир алымдар айтышат, аны жөн койгула, аны таштагыла, бирөө өтүп кетти, аны таштагыла дегендин мааниси ал инсан Алланын рахматына чөмүлө берсин деген маани. Анчык эле ыйлап эле, эскерип эле, анан кайра эле андай кылбагыла деген мааниде экен да. Эми бул хадисте пайгамбар алейхиссаламдын бизге үйрөткөн эң улуу ахлагы үйрөтүлүп жатат мындачы. Себеби тирүүлөргө жакшы мамиледе болуп жатабыз. Бирок ушул жакшы мамилебизди өлгөн адамдарга да, маркумдарга да кылышыбыз керек экен. Тактап айтканда, бирөө өтүп кетсе, анын кемчилигин айтпаңыз. Кандай эле сиз менен биз ортобузда мамиле жакшы, эми бирөө өтүп кетсе, көзү жок деп эле айтып бербей, анын дагы айыптарын, кемчиликтерин жашырып, жакшы гана сөз айталы. Эгер жакшы сөзүңүз жок болсо, анда унчукпаңыз. Бул дагы ибадат. Сиз ошол унчукпоо менен дагы Аллага жакындайсыз. Аны айтып унчуккандан сизге эч кандай пайда жок, эч кандай сизге соот жок. Амал жазуучу периштелер жазып коет аны. Эртең ал сөзүңүзгө дагы
жооп бергенге туура келет.